Саламатсыздарбы YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Мен бүгүн ондай пельмень жасайм. Покупной же болбосо морозилкага тоңдуруп койгон пельмень. Эч кандай томат жок, оңой бат жана жол менен жасалат. Кадимки эле, мындайча айтканда кипяток, алга сабиз, лавровый лист, туз, перец, красный перец. Баарын өзүңүздөргө ылайыктап саласыздар. Ошондой эле укроп. Өзүңүздөр каалаган количествода саласыздар. Мен укропту көп кошконду жакшы көрөм. Укроп кошпой деле койсоңуз болот. Ал кайнап чыккандан кийин обычный пельмень, меники чуфара сыяктуу майда-майда. Либо покупной, либо морозилкага тоңдуруп койгон немени ушинтип бышырсаңыз болот. Мен 65-теги апам бар. Постоянно диетический тамак жасаганга аракет кылам. Жолдошумда томатка зарына болот. Ошон үчүн ушундай сыяктуу кылып жасаганды жакшы көрөт баары. Ошон үчүн мен ушундай кылып жасайм. Кээде мындай картошка кошуп да жасайм. Универсальный приправа. Это обычный приправа, аныкы. 15-20 минут кайнатабыз. Аралаштырып, кайнап чыккандан кийин жеп көрөбүз. Мынакей достор, менин пельменим даяр болду. Аябай даамдуу, шорпого бышкандай эле болот. Аябай сонун жасап жеп көрүңүздөр. Каналыма катталып, комментарий жазганды унутпаңыздар.